Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстандын балбандары ислам оюндарынан 6 алтын медаль алды. Мелдешке 57 мамлекеттин спортчулары катышты. Туркияда өтүп жаткан ислам тилектештик оюндарында Кыргызстандын дагы 3 балбаны алтын медаль тагынды. Эркектерден Жоламан Шаршенбеков финалдык беттеште Азербайжандык каршылашын 12 эсеби менен жеңип алды. 77 кг салмак категориясы боюнча килемге чыккан Акжол Махмудов дагы алтын медалга татыды. Ал азербайжандык балбанды 5-2 эсеби менен уткан. Ал эми Мээрим Жуманазарова казакстандык Мадина Бакбергенованы жеңип алтын тагынды. Буга чейин Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы Эрназар Акматалиев чемпион болушкан. Ошону менен Кыргызстандын куржунунда 6 алтын медаль болду. Тик учак автобус Садыр Жапаров өзгөчө кырдаал министрлигине жаңы техникаларды тапшырды. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 13 августта өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы атайын техникаларды тапшырганын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда өзгөчө кырдаал министрлигинин түзүмдөрүнө Airbus H125 тик учагы, автобус, экскаватор, жүктөгүч, жол тандабас, 150 мобилдик үй жана башка техникалар берилген. Атайын техникаларды тапшырып жатып, президент адам өмүрүнөн өткөн байлык жок экенин белгилеп, эң негизгиси элдин коопсуздугун камсыз кылуу, аларды өзгөчө кырдаалдан сактоо милдетин аткаруу маанилүү экенин кошумчалаган. Кырсыктардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу кечиктирилгис зарылчылык, адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн заманбап кубаттуу техника жана каражаттар болушу керек. Заманбап технологиялар тез жардам берүү үчүн колдонулат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги түзүлгөндөн бери көрүлгөн профилактикалык иш-чаралар миңдеген адамдардын өмүрүн сактап, көптөгөн табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюуга шарт түздү. Куткаруучулар өз милдеттерин татыктуу аткарып, эл аралык гуманитардык операцияларда чоң тажрыйбага ээ болушту. Куткаруучуларыбызды заманбап кубаттуу техникалар менен камсыз кылуу мамлекеттин кубаттуулугун көрсөтүп, элдин бийликке болгон ишенимин арттырып, ар кандай кырсыктарда куткаруу кызматын күтүп жаткан жарандардын ажатын ачып, өмүрлөрүн сактап калуу деген Садыр Жапаров. Ал 1 жыл мурун куткаруучулар өрт өчүргөн заманбап машинелер жана атайын инженердик оор техникалар менен камсыз болгонун эске салган. Ош тазалык ишканасы калктын дебитордук карызын жабуу боюнча рейдтерди өткөрүүдө. Ош тазалык ишканасы калктын дебитордук карызын төлөө боюнча рейдтик иш-чара өткөрөт. Мобилдик бригадалар 2 күн бою дебитордук карызы бар жарандардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Жарандар болуп жаткан окуяларга түшүнүү менен мамиле кылып, карызды жеринде төлөп жатышат. 2 күндүн ичинде 218 абонент карызын төлөп бүттү деп билдирген Ош тазалык ишканасы. Генерал-майор Сыймык Жапкеевди 2 күндө эле камап койсо болобу? ИИМдин опери тамашачыны аралаш айтып атпайбы? Сыймык Жапкеевге 2 күн байкоо жүргүзүп эле жаап койсо болот. Ал үчүн сийдирип наркологиялык экспертизадан өткөрүш керек. Ошондо баары чыгат дейт. Сыймык Жапкеев чегеби? Же дагы башка фокустары барбы? Эл көзүндөгү чиренген генерал-майор эмеспи? Ошондо лейтенант же капитан эле эсебин таап, тынч отургузуп коебу? Айтор кызык гана коомдо жашап жатабыз да. Натыйжада соңку убакта оппозицияга кошула баштаган революционер Жапкеев тизгинин тартабы? Же тобокелге барабы деп жазган Аргумент Кежи сайты. Хорватияда Кыргызстандын жарандары кармалды. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктардын Хорватияда кармалганын тастыктады. Буга чейин ЖМК жана СОС тармактарга кыргызстандыктар мыйзамсыз жүргөн мигранттарды ташууга шектелип кармалды деген маалымат тараган. Дипломатиялык мекеме Хорватияда колго түшүрүлгөн кыргыз жарандарына консулдук укуктук жардам көрсөтүү боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүүдө. Азыркы тапта мекенде иштердин тиешеси бар деген окуянын бардык жагдайларын тактоо үчүн жана аларга жардам көрсөтүү максатында Кыргызстандын Венгриядагы элчилигинин консулдук бөлүмүнүн кызматкери Загребге Хорватиянын борборуна жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Белгилүү болгондой, аталган маселе Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин тыкыр көзөмөлүндө. Здравствуйте, я Токтагулова Луиза Талайбековна, это мой супруг Атабалаев Алишерджан Аскарлидянович.
Мы подавали заявление 6 месяцев назад, то есть на 6 месяцев в исламский финансовый кооператив, но мы получили раньше срока, то есть мы получили за 4,5 месяца в дом. Сегодня, то есть этот дом полностью оформили на нас, документы в наших руках. Можете нас поздравлять, идите все за нами. То есть огромное спасибо исламскому финансовому кооперативу, что дает возможность таким простым людям, как мы, приобрести свое жилье. Вот, это наша квартира, которую мы взяли, оправдав все наши ожидания. Это наша кухня. Так, этот идет наш зал. Квартира у нас трехкомнатная с ремонтом. Это идет наш зал с лоджией. Коридор, 2 санузла. Здесь идет у нас детская комната, спальня номер 1. И также у нас есть спальня номер 2. Это идет наша комната. Тоже также с лоджией. Вот, это наша квартира, мы ее взяли, оправдав все наши ожидания. Мы пришли такими же простыми людьми, как вы, так что не бойтесь. Это все правда. Мы действительно получили квартиру, документы у нас, квартира, ключи от квартиры тоже у нас. Всех ждем, не бойтесь. Бишкектеги атышуу киши өлтүрүү үчүн кол салды деген 3 кишиге издөө жарыяланды. Бишкектеги атышууда 38 жаштагы кишинин жаракат алышы боюнча 3 кишиге издөө жарыяланды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Эсиңиздерге салсак, окуя 7 август күнү Борбор калаадагы Карманская көчөсүндө болгон. Анда 1984-жылы туулган кишинин оң санына ок тийип жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бул факт боюнча 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280-беренесинин бейбаштык негизинде кылмыш иши козголуп, керектүү экспертизалар дайындалган. Шаардык милиция кылмышка жаза кодексинин 122-беренеси менен адам өлтүрүү үчүн кол салууга 3 киши шектелип, аларга издөө салынганын айтты. Степанов Николай Николаевич 1999-жылы Бишкекте туулган. Степанов Лев Викторович 1994-жылы Өзбекстанда төрөлгөн. Каландаров Геннадий Геннадьевич 1993-жылы Өзбекстанда төрөлгөн. Милиция көрүп билгендерди 0312 48 64 47, 0552 102 906 жана 102 номерлерине кабарлап коюуну өтүнүшөт. Асанбаев жана Казакбаевдин өлүмү боюнча комиссия корутундусун чыгарды. УКМКнын тергөө абагында каза болгон саясаттануучу Марат Казакбаев менен Айылбанктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүнүн себебин иликтеген комиссия ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлаган. Агалай комиссия Асанбаев менен Казакбаевдин күтүүсүз өлүмгө трагедиялуу жагдайлардын жыйындысы алып келген деген алдын ала корутундусун чыгарган. Расмий маалыматта комиссия мүчөлөрүнө УКМКнын тергөө абагынын имаратына кирүүгө, камакка алынгандардын өздүк иштери көзөмөл камералардагы тасмалар менен таанышуу, коопсуздук кызматкерлери абактагы башка адамдар менен баарлашууга мүмкүнчүлүк болгону айтылат. Комиссия 12 жолу отурум өткөрсө, анын 5 УКМКнын тергөө абагында, 7 жолу өкмөттө болгон. Комиссия өз корутундусунда мындай окуялар кайталанбашы үчүн зарыл болгон чараларды сунуштаган. Өкмөттүн маалыматында комиссиянын төрагасы Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловдун Министрлер кабинети мамлекет башчынын тапшырмасы менен убактылуу кармоочу жайды, СИЗОну жана бардык пенитенциардык системаны толугу менен кайра түзүүнү пландаштырууда. Жакынкы жылдарда бул маселе коомдук гумандаштыруунун, тергөө абагынын жана жаза өтөө жайларынын шарттарын жакшыртуунун алкагында эң артыкчылыктуу багыттардын бири болот деген сөзү да келтирилген. 56 жаштагы саясат талдоочу Марат Казакбаев 9-июлда УКМКнын абагынан ооруканага эс учун жоготкон абалда которулуп, эртеси көз жумган.
Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. 30-июнда каза болгонуна байланыштуу анын иши кыскартылганы кабарланган. Ал эми Бакыт Асанбаев 18-июнда түнкү саат 1-ге жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылганы айтылган. Ал коррупцияга шек саналып 30-апрелден бери камакта отурган. Маркумдардын жакындары бир катар дооматтарды айтып чыккан. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен алардын өлүмүн бейтарап териштирип иликтөө үчүн комиссия түзүлгөн. Асылбек Жээнбеков саясаттан алыстап ишкерлик менен алектенүүдө. Убактылуу түрдө саясаттан оолактаган Асылбек Жээнбеков Оштогу курулуш иштери менен алектенип, бул жагынан жакшы идеялардын автору болуп атканын эшиттик. Алгылыктуу долбоорлорго батып киришиптир. Эске салсак, ал 2007-жылы саясатка келген. Ага чейин бизнес менен алектенгени белгилүү. Жашоо оомал төкмөл тура. Бир кезде таасири таштаган Асылбек Жээнбековго баары жүгүнүп турушчу. Экинин бири катары сыпатталып, билесиңер да, жаңы бийлик келгени карама каршы фигура катары кармалып, Кумтор иши боюнча камакка алынган. Түрмөдө татыктуу отуруп, кайра эркиндикке кое берилген эле. Андан бери ден соолугун чыңдап, Оштогу ири иштерин жандантып, шымалана киришкен чагы экен. Бул боюнча жергиликтүү тургундар арасында кеп болууда деп жазган Аргумент KG сайты.